палатка деген. Ошо жерде туруш керек 500 километр наракта КППдан. 500 метр. Бир приемный бул. Плюс мен мына жерде жатамын. Элестет 2 метр. Бул не дегенimiz? Бир больнойду, мисалы, бир больнойду 3-төн 4төн адам алып келип атат. Бул жерге келип приемныйдын ичине бардыгы кирет, контроль жок. Контакт болуп кетип атат алар. Пост туруш керек да тиги жерде, туура ма? Пост, МЧСтин балдары турсун. Биз ошол жерде бир дежурный врач турсун. Көзөмөлдөсүн, больнойбу, больной. Телефон бар, Кудайга шүгүр. Сен кете бер. Буну мен алып калдым. Керектүүнү телефонду байланышам де. Каталкага сал, алып кел отделениеге же. Оны машина эмне турат? Алып кел машина менен отделениеге буга болсо, ага болсога жаткыр. Ошол жерде эле определение кыл. Онкология болсо, онкология, бияка болсо, бияка определение кыл, кирип кетсин. Эмне үчүн рост заболеваемости растет, оказывается, причинасы мынакей. Просто можно көрүп коюш керек экен да. Кандай бул? Иштегенде 8 саат болгон, уже 8 саатта уже адам дегидратация болуп, чарчап, ал уже ошол 8 саат вынужден открывать маску и вот этот воду. Прямо отделение красной зоны. Ошол врач времясы бүткөндөн кийин ал 8 сааттан сменин тапшырат. Ошо маскасын чечкен врач бизге келет да кошулуп жатат. Анан мынакей маякта экинчи вопрос бар жанагыдачы. Эмне үчүн Кыргызстанда врачтар ооруп атат? Потому что красная зонада масканы чечет, ал келет, биякта жүрөт, ошон үчүн внутри общежития распространять инфекции. И вот бияктан уже врачтар ооруп атат болчу. Мына эже, мына. Тумскуга. Экинчи вопрос. Эмне үчүн Кыргызстанда токтобой атат инфекциячы? Адамга элементарный эрежелер сакталбайт. Конечно. Мына самые мелкие проблемы это келип туруп эң чоң проблема кылып атат да буларчы. Анан деген жанагы ичине кирип, врачтар жанагы больнойлордун жанында ухаживающийлер болот. Алар без костюма, без средств защиты, обычный маска менен отурушат жанагынын жанындачы. Кээ бирөөсү бар, вообще жатып алган. Ошонун жанындачы туугандары. Алар деген үйүнө кетет. Үйүнө кеткенден үйүндө дагы 5 адам бар. 4 адам бар. Алар дагы 40 жакка кетет. Алар Кирип, как положено, жөн больница малындагы дали кирип чыгып атат. Тамак ашы форма боюнча биякта маселе жок, жатакана боюнча маселе жок. Биякта проблема болуп аткан мынакей азыркы айткан порядок, рабочий порядок биякчы. Иштедик. Бүт формабыз грязный болду. Чыктык. Грязный зонага чыккандан кийин чечинсең жатат. Менде мурунку чечингендердин формалары жатат. Ана мен ошо жерде чечинип атам. Ошо грязныйдан через ветер мага келет да. Биякта врачтар 8 саат иштеп атат. Анан эгерде 8 саат иштегенде ошо сменди тапшырыш үчүн дагы 1 саатын кетет. Сен ошондо ар жакта 16 саат эс алыш керексиң да, чтобы өзүңө келиш үчүн жагай. Сен 16 сааттан уже 15 саат калды сменди тапшырыш үчүн. Бияка келесиң, чечинип, өзүң жумуш үчүн дагы 1 саат кетет агай. Ошондо сен 14 саатың калды бияктачы. Анан ладно агай. Эгерде 6 сааттан, допустим, 6 саат болду деп коюнса, эгерде порядок болсо, ошо ровно 6-да барыш керек да, ровно 6-да тиги смена чыгыш керек. Тиги сменачы. Эгерде 3 сменадан болсо, адам өзү чарчабайт, бодура иштейт же. Агай, иштеген жериң тазалык болсо, это работать приятно агай. Бияктан чарчабайсың, бияктан иштегенде агай, 8 саат иштейсиң, шөлпөй болуп туруп чыгасың агай. 8 сааттачы, плюс задержка менен 1 сааттачы агай, 1 саат, 9 саат иштеп чыгып атасың. Анан келгенден кийин, конечно, бияктан 1 күн, 2 күн иштегенден кийин уже тяңган заражение келип атат, тяңда турат, тяң бардак, ушундай условиядачы агай. Врачтардын биякта кырылып атат, врачтар. Наоборот, орун аздатпай эле кайра көбөйүп атпайбы? Мисалы, биякта деген могу биздин жанагы медиктер бар го, медиктерчи. Мына жаш бала каза болуп калды. Бир жаш кыз каза болуп калды, 27. Бирөөнүн жалгыз гана апасы бар экен да. Ошол да каза болуп, өзү да ооруп атат азырчы. Эми ошол чоңдор иштеп аткандар, ошол ким жооп берет айтыңызчы? Ким жооп берет ошого? Биздин ден соолугубузга ким жооп берет? Мисалы үчүн мен балдарыма керек, мен неберелериме керек, мен бул кимдир бирөөнүн жолдошу, бул кимдир бирөөнүн апасы. 8 сааттан бери иштегендер бар, 8 сааттан бери иштегендер бар. Эртең ушулар адамдар ооруп калса, биздин жанагы государствонун бирөө жүрөгү да оорубайт булардынчы. Байкушкан ата-энелеринин жүрөгү ооруйт. Анан үй бүлөсүнүн жүрөгү ооруйт да. Ошондуктан тартип керек. Розын кагылгыла, түшүндүргүлө, кандай элдер түшүнбөсүн. Азыр кырдаалды түшүнүп атат го.
лозунга жазып, осторожно, бул жака мүмкүн эмес. Больнойду гана кабыл алабыз, туугандары токтогула. Вирусту жеңгенде жардам бергиле деп жазыш керек да. Адамдар келаткан адамдарчы порядок бар жерде сразу эле адамдар түшүнөт. Билейген тамга менен жазып келет, обсервацияны окудуңарбы? Салапан монтип турат агай. Көрдүңүзбү ошону? Ошого внимание обратили да? Жакшылап грамотно жазыптыр бер жактан жанагындай солдаттарды как положено койсок агай формасы менен. Жанына иттер менен чейин коюп коелучу агай. Келаткан адам уже түшүнөт, что бияк серьезный иш, тартип бар экен агай. Ошол жактан өткөрсүн, мынакей агай, тиякта мобилдик машина турат го. Ошолор алып келсин, мыналар. Бияка чейин жанагындар кереги жок, бияка чейин келүүнүн агай. Ошол жактан эле адамдарды коюш керек. Терезеден байланышып учурашып сүйлөшүп ошол. Ошол жактан кадимдей да агай. Жөнөкөй эле больницада жатканда эле да бул. Жөн, обычный больницада эле болуп атат да бул жер. Бияка ошол красный зона болгон эле Нурдинбек турсаңыз, приемныйга келгенде ошол жакта грамотный врач отуруш керек. Мындай опытный врач агай. Мисалы биз өзүбүз спец боюнча хирург, онкологбуз. Биякта деген көбүнчө биякта деген терапевттин немеси жардамына муктаж больной, инфекционисттер. Ошол жактан деген ошол жакта отуруп приемныйда отурса, все бүттү. Реанимация кетти, там амбулаторный условияга кетти, стационарный условия кетти. Болду, момундай направление кылыш керек бияктанчы. Вот ошондо бияка бир да адам келбейт. Биякта бир адам инфекцияны жугуруп тышка чыгарып кетпейт бияктанчы. Адамдарды чыгарбайт элек. Ушундай условия биякта жок, биякта момундай каша агай. Каша бияк.